Кечээ күнкү Бишкек-Ош унаа жолундагы каргашалуу кырсыктан каза болгондордун саны 8 адамга жетти. 15 жаштагы өспүрүм алган жараатынан улам жандандыруу бөлүмүнө эсине келе албай бүгүн үзүлүп кеткени маалымдалды. Учурда Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасында дагы 9 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын ичинен 5өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. 3өөнүн абалы оор болсо, 2 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Бейтаптардын баарына 10дон ашык операция жасалыптыр. Көбүнүн баш мээси чайкалып, ички органдары жабыркап, кол буттары сынып кеткен. Ошондой эле кырсыктын кесепетинен 3 наристе ар кандай жаракаттарды алып, балдар ооруканасына жеткирилген. Еще 5 бейтап реанимацияда жатат. Алардын ичинен 2 бейтаптын акыбалы өтө оор, крайне тяжелый. 3 бейтаптын акыбалы оор, бирок стабильный. Сейчас баш менен черепно-мозговой травмалар алган, эми болуп сынган. Черепно-мозговой травма, переломы верхних нижних конечностей болду. Жол кырсыгынын келип чыгуусуна күнөөлүү тарап так белгилүү боло элек экен. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын алдын ала берген маалыматы боюнча, оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу Деу Нексе үлгүсүндөгү жеңил унааны ашып өтөм деп, карама-каршы тилкеде келе жаткан жүргүнчү ташуучу бусикке урунуп оодарылып кеткен. Кичи автобустун тамтыгы чыгып калганын көрүүгө болот. Авария болгон жерден 7 адам мүрт кетип, 15 адам ооруканага жеткирилген. Бүгүн каза болгондордун өздүгү такталып, алар Кара Суу жана Алай райондорунун тургундары экендиги белгилүү болду. Ал эми кырсыкка аралашкан 3 унаанын айдоочусу аман калышкан. Жабыр тарткан жана каза болгондордун көбү жүргүнчү ташыган спринтердин ичинде баратышкан. Жүк ташуучу Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа өзгөн тарапка өстөй кетип баратып, ушул жеңил автоунааны ашып өтүүдө карама-каршы тилкеде келип аткан эл ташуучу Мерседес спринтер үлгүсүндөгү автоунаа менен кагылышып, жол кырсыгына учурашкан, тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Бул иш боюнча кылмыш кодексинин негизинде кылмыш иши ачылып, тергөө кызматы тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп, юридикалык баа берилет. Бүгүн Бишкекте ушундай авариялардын алдын алуу үчүн тегерек үстөлү уюштурулду. Ал 21 ноябрь жол кырсыктарынан каза тапкандардын бүткүл дүйнөлүк эскерүү күнүнө арналган. Иш-чарага авариядан жабыр тарткандар, кырсыктын жакынын жоготкондор жана укук коргоочулар менен активисттер катышышты. Анда жол кырсыктарынын санын азайтуу боюнча ар түркүн сунуштар айтылып жатты. Режим отдыха и дня деп коет. Көп эс албай, каалагандай айдаган водительдер көптүр азыр, частный транспорт менен. Ошолор эми алардыга азыр эч кимдин күчү жетпей атат, уюштура албай атат, жоопкерчиликке тарта албай атат. Алар уктабаган боюнча чапкылап жүрө беришет. Республика боюнча Бишкек-Ош, Бишкек, Ысык көл жай бою, түнү бою жүрүшөт. Ошолорду бир тартипке келтириш керек. Бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларынын бири маркум Темир Жумакадыровдун жубайы Нора Сүйүналиева. Эске сала кетсек, 2017-жылы ошол кездеги вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрь күнү жол кырсыгына кабылган. Талас областына иш сапарына бара жатканда жол тандабас Бишкек-Карабалта жолунда оор жүк ташуучу унаа менен кагышып, анда вице-премьер-министр менен кошо жардамчысы да каза болгон. В 2004 году у меня в ДТП погиб мой братишка, ему было 18 лет. Жол кырсыктарынын айынан мен 2 жакын адамымды жоготтум. 2004-жылы энем жол кырсыгынын айынан 18 жашында өмүрү менен кош айтышкан. Кийинчерээк ушундай эле авариянын кесепетинен жолдошум дагы каза тапты. Мындай абалды эч бирөөнүн башына салбаса дейм. Себеби жолдошумдун каза тапканын мен акыркылардан болуп билдим окшойт. Бир нече жыл бою өзүмө келе албай жүрдүм. Андан кийин өзүмдү колго алып, мындай жол кырсыктардын алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүп келем. Себеби адам өмүрүн алган авариялар тууралуу уккан сайын өз башыман өткөндөрдү эстей берем. Ал эми Гүлзар Дүйшенова мас айдоочунун айынан өмүр бою майыптар арабасына отуруп калды. Быйыл анын аварияга кабылып, буту баспай калганына 19 жыл болуптур. Айтымында 2002-жылы үйүнө кетүү үчүн жол тосуп унаага түшөт. Алар бара жаткан бусиктин айдоочусу рулду башкара албай калып ада салып кетиптир. Анын кесепетинен Гүлзар Дүйшенова баш мээси чайкалып, кабыргалары сынып, ооруканага жеткирилген. Кырсыкта омурткасы да катуу жабыр тарткандыктан белинен ылдый кыймылдай албай калган. Алгач адам сразу эле кабыл ала албайт, дароо эле мынтип болду эми ушундай жашайм деп, ал андай болбойт. Мен ушул кайра калыбына келиш үчүн мага 5 жыл, 4 жыл керек болду. Анын үстүнө мен 1 жылдан жолдошум да кайтыш болуп калды. Мен экинчи операциядан кийин баягы жаткан кезде кайра омурткадан болгондон кийин адам кайра баягы жаш балача үйрөнөт экен. Оодарылган үйрөнөт экен, анан отурганды, андан кийин анан коляскага отурганды үйрөнөт экен. Буну майыптуулукту кабыл алыш өтө оор нерсе.
Өлкөдө жыл башынан бери 6000ден ашуун жол кырсыгы катталып, андан 8000ден ашуун адам ар кандай жаракаттарды алып, 600дөн ашуун адам өмүрү менен кош айтышкан. Тилекке каршы жаракат алгандардын арасынан өмүр бою майып арабасына отуруп калгандар да болгон. Бул авариялардын көрсөткүчү былтыркы жылга салыштырмалуу 23% өскөн. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС.